Куш келипсиз, Назира айым. Көлдө бир эле аккуу бар, ошол менен. Сиздин бул ойлогонуңуз бул сиздин жеке эгоизм да. Ооба, түшүнүп атам. Жапай эгоизм. Анан мен кадимки кийип жүрө турган кийимге айландырууга мүмкүнбү? Бул өтө бир маңкуртчулук да. Ассаламу алейкум, амансыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Бүгүн биздин Дил маек берүүбүздүн экинчи көрсөтүүсү. Сиздер менен мен Нурбек Саяк болмокчумун. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Кыргыздын өзгөчө учурдагы баатыр кызы Назира Бегим болмокчу. Өзү келип калды. Жалпы тосуп алалы. Кандайсыңар? Саламатсызбы? Кандайсыз? Саламат. Жакшыбы? Жакшы келип калдыңызбы? Чарчаган жоксузбу? Эрте ойготуп койгон жокпузбу? Жок, мен бир аз кечип калдым, кечирип сурайм. Бизде көрсөтүүбүз ушундай эркин, кенен жана чоң темада сиздин ушул кесипкөйлүгүңүз тууралуу болмокчу. Ушул бүгүнкү экөөбүз сүйлөшө турган ресторан, Байбол рестораны. Бул жерде өзгөчөлүгү ар бир өзүнүн бөлмөлөрү бар экен. Кыз жигиттер бөлмөсү, баатырлар үйү, мергенчилер деген сыяктуу. Сизди апалар бөлмөсүнө чакырмакчымын. Ошол жерде маегибизди улантабыз. Макул. Баатырларга кирбейбиз деп элечи. Макул, апабыз да апаларга кирели. Куш келипсиз, Назира айым. Ошол биздин бүгүнкү баягы биринчи баштапкы болуп аткан жаңы берүүбүз. Ушул жерден дагы биз Кыргызстанга белгилүү, жолдуу, ийгиликтүү адамдарды чакырдык. Биз кандай кылган күндө дагы Кыргыздын өзүнүн ырым-жырымга ишеними дагы деле арта элек. Ошондуктан баягы жакшыга жанаш дейт, жакшынын ийгилиги шарапаты дейт. Ошондуктан ошо жакшы деп эсептеген адамдарды конокко чакырдык. Бүгүн экинчи берүүбүз. Куш келипсиз. Рахмат, чоң рахмат. Азыр көпчүлүк эле Назира Бегим чынында табышмактуу. Кызыктай. Бири түшүнсө, бири түшүнбөйт да. Башынан баштайлы. Назира каяктын кызы? Каякта төрөлүп өсүп, каякта окуду эле? Анан кантип Назира болду? Кыскачараак ушу жөнүндө. Менден ушинтип, мени көбү баягы таластык же оштук деп ойлойт экен да, көбүчү. Мен өзүм күлүп калам, көлдө бир эле аккуу бар, ошол мен десемчи. Көлдөнмүн. Көлдүн Ак суу деген районунун Тепке деген айылынан болом. Биздин Тепкеден далай залкарлар чыккан. Бүгүнкү күнгө чейин бар. Касмалжан Төшев, Марбайжиев сыяктуу менин чоң аталарым болуп кетет. Анарбек Ибраев, тайкебелерим болуп кетет. Баягы кыргыз тууган эмеспиз аябайчы. Анан биз айылда да туугандар көппүз да. Ошол бала чагым Тепке айылында өттү, бирок ортодо бир 5-класстан баштап ушу 9-класска чейин мен Бишкекте окудум, Балыкчы шаарында окудум. Баягы атам карындашына берип койгон эле, баягы саякаттатчы. Бирок ал жакшы нерсе экен да. Мен мурда бала чагымда түшүнчү эмесмин, азыр жакшы экен да ошол нерсе. Көп нерсени мындай. Азыр баягы акыл токтотуп калган кезде эстеп, деп калам да. Баягы ата энелерибиз көрөгөч эмеспи? Баягы бизге айтат го, мектепте окуп жүргөндө башыңа жылуу кий десе, жулуп чечип кийбейм депчи. Анан балам балалуу болгондо көрөсүң дегенде кийин көрдүк, билдик баарын. Анан ошо 9-класска чейин окуп Бишкекте, анан кийин айылга бардым. Айылда бүтүрдүм мектепти. Андан соң жогорку окуу жайга тапшырдым. Караколдогу Ысык көл мамлекеттик университетине, Касым Тыныстанов атындагы баягы орус тил жана филология факультетине тапшырган элем. Бирок ал жер жакпай, анан кийин мен журналистикага которулуп кеткем, үйгө айтпайчы. Анан экинчи курс болгондо мен эми журналистика факультетинен издегиле деп. Анан баягы мен үйдө эркин тарбиялашкан, мен ата энем өтө мындай эркин, заманбап. Энем орус тил мугалими, атам өтө күчтүү окумуштуу, көп нерсени билчү эле. Анан ошентип жүрүп, баягы эркин тарбиялап, көп нерсеге көз карашыбыз эркин да. Биздин үй бүлөдө баягы достордой мамиле кылабыз да бири-бирибизгечи. Сиздин тандоо жолуңуз, мисалы, жүргөнүңүз, ошол эле социалдык сеттерге жазган ой пикириңиз боюнча бир кандай десем, бир кээ бирине адам түшүнсө, кээ бирине бир түшүнбөгөн бир кызык, бир уникалдуу нерселерди жазып чыгарасыз. Ойго келбеген да. Эми муну биз окурман катары, ошол сизге катталуучу катары көрүп жүрөбүз. Ошол эле учурда азыркы акыркы убакта мисалы кээ бир адамдар ушул жасай албай турган мына көчмөндөр модасы, ушуну уюштуруп жүрөсүз, чет мамлекеттерге чейин алып барып жүрөсүз. Бул идея мисалы сизге зарылбы?
ушул керекпи? Мисалы каражаны карып жүрүп, же бирөөдөн жардамы жок, же өкмөт бир поддержка кылбайт. Жакында эле көрдүк, аэропортто канча күн, 2 күн жаттыңарбы? 20 саат. 20 саат жаттыңар, ушундай кайра келип кайра учтуңар, ушундай нерсе. Ушул нерсе ким үчүн, кимге керек? Пайдасы барбы, мисалы табыла турган өзүңүзгө же кандай, кимге? Мунун пайдасы баягы жан дүйнөнүн тынчтыгы да. Биз эми ушундай бир жаралып калган экенбиз, эсептешүү же финансылык кандай бир каражаттарды көздөбөйбүз да. Бул иштер мен тээ бала кезимден келаткан кыялдарым. Мектеп убагында, студенттик кезде майда чүйдө кылып жасап жүргөн кезим эле. Анан мен ушундай бир жашоодо чоң девизим бар, эмнени кыялдансам мен ошону ишке ашырышым керек. Кандай гана кыйынчылык болбосун, ага каражат барбы, жокпу, кээ бирөө барго каражатка эле мындай такалып туруп алат, колдон келбейт депчи. Мен башыман акыркы 3-4 жылда бир чоң өзгөрүштөр болду да. Анан мен ошондон кийин ушу 2019 мен атамды жоготуп алгандан кийин менде бир жан дүйнөмдө ушундай бир эңчерилген бир башкача бир этап башталды да жашоомдочу. Анан ошондо өлүмдөн башкасынын баары мүмкүн экени мен түшүнгөм. Анан бисмилля деп ошондо 2019 эң биринчи дүйнөлүк көчмөндөр модасы деген фестивалды жан дүйнөнүн жаңырыгы деп бир атам өтүп кеткенден чыгарыш керек болду да бугумду. Себеби ошол кезде мен Индияда болуп атамды акыркы сапарга узата албай калгам да. Анан ошону чыгарыш керек болуп, мен эч бир баягы тажрыйбам жок, эч мен таанышым жок. 17 мамлекеттен дизайнерлерди интернеттен таап алып эле чакырып алгам да. Чакырып алып Гөлдө 2 күн, Бишкекте 4 күн чоң фестиваль өткөрдүк. Албетте бул иштерге колдоо көрсөткөн тилекке каршы ушул күнгө чейин жок, бирок акыркы убакта колдоо көрсөтөбүз деп чоң баягы элдин талкуусун алып көзүнө көрүнүп калгандан кийин буюрса чыгып атат да. Бардык нерсе тез арада болуп кетпейт. Анан албетте зарыл. Биз кыргызбыз, кыргыз өзүнүн баалуулугун, ким экенин, өзгөчө аял киши унутпаш керек. Аялдын баалуулугу ушу кармаган ийнесинен башталат. Тарбиялаган баласына чейин, кам көргөн үй бүлөсү, жолдошуна чейин, ошо жолдошуна берген баягы жардамы мененчи. Анан ушул нерселер бүгүнкү күндө тилекке каршы унутулуп калды да. Биз жасап жүргөн иштер бул кол өнөрчүлүктүн эле жайылтуу көрсөтүү. Ошол эле учурда өзүңүз мына үлгү болуп, ушул кыргыздын чапаны ушундай. Менимче бул кымбат эле материал эмес окшойт, бирок ушул жана саймалары менен, ушундайлары менен өзгөчөлөнүп, сөзсүз бир адамдын көңүлүн бурдурат да. Эми ушуну кадимки эле кийим катары бытовой көчөдө кийип колдоно турса болот экенин мына сиз көрсөтүп атасыз. Албетте болот. Элечекти дагы бытовой жашоодо, жөнөкөй жашоодо кийсе болот деп мен айтып эле көрсөтүп эле келатам. Себеби мен үчүн жеке өзүмдүн жашоомдо мыйзамдарым бар. Мисалы эртең менен көз ачканда, көзүмдү ачып ойгонгондо жылуу сууну сөзсүз ичмей деген мыйзам бар. Баягы физикалык машыгууларды жасоо деген. Анан кийин мисалы элечекти бир жумада 2 жолу кийип шаарды кыдыруу. Шаарды кыдыруу десе такыр эле жөндөн эле кыдырып эмес, жумушума барам, коомдук транспортто турам. Кадимки кийим катары адатка айландыруу. Айландыруу. Бул менин жеке мыйзамым да. Ушул сиздин демилге мененчи, ушундай кийимдерди, ушул түзүлүштө, ушул турушта, ушундай мына кыргызды мына алды шакегиңиз дагы өзгөчө бир оригиналдар экен. Дагы ошо жасалган буюмда, колдо жасалган буюмдар экен көрүнүп турат кыргыздын. Ушуну улап мындай аркада кошо жүргөн шакирттериңиз же досторуңуз уже ушуларга өтүп баштадыбы? Бар. Мага чейин эле бар болчу, бирок баарын башын бириктирген тилекке каршы адам жок болчу экен да. Мен Кыргызда ушундай күчтүү кол өнөрчүлөр бар да. Дизайнерлер бар. Анан мынтип эмне себептен ушул иштерди баштадым? Себеби буга чейин жасалган эмес да. Ушул ишти жасап, ар бир ысык суугуна, бар жогуна, ач катоогуна баягы көнө турган адам. Буга чындыгында өтө оор, татаал, далай нерсени көрдүм. Даже микроинсульт алганга чейин баргам да, бул иш чараны жасайм деп. Карызга батып, эсим ооп, укпаган сөздү уктум да. Бирок бир дагы токтотом, тажадым, мен кетем деген ойдо болгон жокмун. Бул ушул жетишкен ийгиликтин сыры. Бардык нерсени көрүшүң керек. Ошонун баарына чыдашың керек. Эгерде чыдабайм десең, анда ал ишти баштабай эле кой да, мен үчүн. Анан бул кийимдер да сөзсүз түрдө кантип болбосун, мисалы, сиз мына үстүңүздө дагы турат, муну кийип, эркектер кийип жүрөт. Бул чынын айтайын, мен ушул
ушу Кыргызстанга келгенде сыртта жүрдүм, мына өзүңүз билесиз, 6-7 жыл сыртта жүрдүм. Ушунун баалуулугу мага билинди. Ушу келгенде атайым барып, эми бул Кудай буйрса эми дайыма кийип жүрө турганга мынакей сонунда кол өнөрчүлөр илгерки эле чапанды, чыптаманы мисалы баягы заманга бапташтырып жасап койду да. Эмне үчүн кийгенге болбосун мисалычы, сонун нерсе. Бул суроо азыр ушул сиз кийимдерди башка өлкөлөргө, башка мамлекеттерге алып барып ушу коюп атасыз, кыргыздын кийимдерин алып барып коюп атасыз, ушу дизайнерлер менен сүйлөшүп. Алардын кабыл алуусу кандай? Биздин кыргыздын кийимдерине. Өтө укмуш, себеби биз деген баягы көрсөтөт десе эле мындай ашмалтай чыккан, эптеп септеп нерсени көрсөтпөйбүз да. Биз түпкүрүндө изилдеп чыгып, азыр биздечи мындай болуп калды да, тилекке каршы оймо, саймалар кайсы кийимге, кайсы куракка, эркек аялдыкы билинбей калган да. А биз ошонун баарын изилдейбиз. Жаңы төрөлгөн баладан баштап аксакалга чейин кандай баягы статустар болот го, ошого жараша баш кийимге азыр тилекке каршы шырдактын оймо чиймеси баш кийимге калпакка коюлуп калды. Бул өтө туура эмес нерсе. А биз ошонун баарын түпкүрдөн баарын изилдеп, анан таза көрсөтөбүз. А бул уникалдуу, башка мамлекеттер үчүн бул экзотика да. Алар көнүп калган баягы Кытай биздин калпакта кытайлашып кетпеди самопал материалдар менен. Бул өтө мен ушу менен күрөшүп келебиз постоянно, ар дайым. Анан кабыл алуу өтө жакшы. Биз көрсөткөндө дагы ушундай укмуш нерселерди көрсөтөбүз. Силерде мындай болбойбу? Мисалы үчүн ушул эле кыргыздын чапанын азыркы заманга ылайыктап тигебиз деп, мындай анын түпкү нускасын жоготуп алуу деген коркунуч жокпу? Же силердики жалаң ошол түпкү нуска бул кыргыздын чапаны экенин билдирет да. Болгону эле биз аны жаңыртып кайра ушул заманга алып келип атабыз. Ай, унутпа. Тетиги жыртылган джинсыга караганда сен ушундай сонун жакшынакай чапаның бары эркектерге мисалы эми каңдагайды кийбейт, илгери каңдагайды деген баягы жоокерлер теришим менен. Бирок эмне үчүн аны азыркы күнгө талапка ылайыкташтырып келсе болбойт. Ушул нерсени мен дагы ойлоп жүрөм, балким сунуш катары болуп калат да, жанагы биздин улакчы жигиттерге, ушуларга кандагайды кийгизсе болот. Себеби азыр бизде тери иштетүү баягы мурункудай колго ийилеп эмес, азыр жакшы болуп калды. Жакшы бир орунга жакшы болуп калды. Анан дагы бир суроо. Бизде кийим кийүү маданияты бир жолго түшпөй атат. Аксоодо да. Ушу бирөө Европанын жанагы жыртык шымдарын кийип атат. Кээ бирөө болсо бизге ушул эле болот, биз современныйбиз деп дагы башкача кийинип атат. Кээ бирөө кептин чындыгы бар жанагыдай Пакистан, Арабтын кийимин кийип атат, мисалы да. Анан ушул нерселерди бир чогултуп, бир кыргызга ылайыкташтырып, күнүмдүк мисалы кадимки кийип жүрө турган кийимге айландырууга мүмкүнбү? Мисалы ошол эле стандарттарга жооп бере турган, ошол эле кийим менен Европага мисалы биздин депутат кийинип барып, коркпой эле ошолордун кабыл алуусунда ошол формасы менен тура турганга болобу? Болот, албетте. Мисалы биз жер кыдырып жүрөбүз да, өзүбүз кийип көрсөтүпчү. Мындай сөз бар да, тамчы тама берсе таш жарат деген сөз бар да. Мен ар дайым ошо өзүмдүн кийген, кээ бирөөнө мен кийингендерим мындай, сен башкача кийинип аласың, сен бир кызык кийинип аласың дейт да. Бирок айтам да, сен да кийин дейм да. Мен кийинип жүргөн кийимди сен да кийинсең болот. Сен да өзгөчө болуп жүрө бер. Мен өзгөчө эмесмин, болгону кийим, менин табитим ушундай да. Улуттук баягы эме нерселерге мен көбүрөөк басымдуулук кылам. Ошол баягы башында айткандай тамчы тама берсе таш жарат дейт. Биз акырындык мен акыркы 4 жылда өтө чоң өзгөрүүлөр болду кийим кийинүү боюнча. Себеби биз өзүбүз үлгү катары көрсөтүп жүрөбүз. Мондай кийингиле, тигиндей кийингиле, мага окшоп кийингендер бар бүгүнкү күндө шаарда, баягы аймактарда. Бирок кийинүү маданиятын чындыгында дагы мындай жакшыртыш керек да. Бизде кыргыздар, мисалы мен Индияда жүрдүм, Тажикстанда жүрдүм. Алар өзүнүн улуттук кийимдерин күнүмдүк жашоодо колдонот да. Алар ушу кийип башка мамлекеттерге кадимкидей эле келип атышат, өз кийимдери улуттук менен. Ошондой да. Биз эмне үчүн мисалы депутаттар ушундай жакшынакай сизге окшоп чыптаманы, ошол эле шым костюмдун баягы заманга аябай сонун чыгып атат да, мисалы. Ошону чыгып алып эмнеге барбайт дейм да. Эмне үчүн биздин айым депутаттар элечекти кийип алып, мисалы, жогорку кеңеште отурбайт? Мен ошого таң кала берем да. Себеби турмушка чыккандан кийин аял киши сөзсүз түрдө элечек кийиш керек. Баягы кээ бир бейөкмөт уюмдар баягы менин ой пикириме каршы чыккандар айта берет да, сен элечекти кийбе, сен татыксызсың, сен деген. Алардын ою мындай экен да, кайненеси өлгөн аялдар эле элечек кийет экен. Бул өтө бир маңкуртчулук да, жаңылыштык. Мен айтам да, кыргыздын айымы турмушка чыккан күндөн баштап
элечекти кийип баштайт. Зайып аталат. Зайып атат. Анан баягы жаш өткөн сайын өзүнүн статусу бар, ошого жараша элечектин баягы формасы өзгөрөт, метри өзгөрөт дегенде баягы көлөмү өзгөрүп ушинтип жүрө берет да. Элечек бул өтө сонун нерсе. Мен элечектер мисалы оор эмес, 18 метрден 24 метрге чейин жеттим. 4 элечегим бар. 2-3 жылда бир жууп тазалап, оротуп атайын даярдатам. Анан ушундай кийингенде мен ушундай бир сыймыктануу менен кийинем. Кийгенде ушундай бир өзүңдү дагы түздөлүп, ошого татыктуу болуп, мен кээде айтам ушул адамдарга, азыркы кыргыз жаштар үлгү катары алып түздөлө турган инсандар жок депчи. Ушул да мына акыркы учурда биздин Кыргызстанда көп айтылып, көп сүйлөнүп, уже баардыгы эле баягы акыл токтотуп калган муундун баары эле уже сүйлөп калды ушул нерсени, жанагы мектеп формасына дагы кыргыз кийимдерин жок дегенде оюусун салып, мындай бир мектеп стандартына ылайыкташтырып ушул форманы мектепке киргизсе деген нерселер болуп атат. Ошол эле учурда жок биз деген форма жанагы кээ бирөө союз деле, кээ бирөөнө союз деле мисалы ошол жакшы жашаган доор өзүнө ысык көрүнөт, жакшы көрүнөт. Ошо менен бирге бизде доор алмашып, коом алмашып, улам бир тарбия, улам бир өзүнчө бир муун өсө берет экен да. Ушул мектепке киргизүү үчүн мисалы ошол эле азыркы тигилип кийилип аткан кийимдерди эле ошону эле баягы тигилишин өзгөртүп мектепке киргизсек, ошо менен калыптанып, ошо менен өсөт беле дейм да. Аябай сонун суроодо, мисалы бүгүнкү күндө ушу мектеп окуучуларынын кийимдери 3-4кө бөлүнүп кеткен да, баягы диндеги мисалы кийинүү, батыштыкы, анан кыргыздыкы деген сыяктуучу. Албетте муну баарыбыз биригип бир бүтүнгө келип, бир дизайнды иштеп чыгып, кыргыздын баалуулугун, улуулугун, бийиктигин, сулуулугун камтыган кийимдерди берсе болот да. Мектептен баштап. Ушуга ким тоскоол болуп атат азыр? Буга деген адамдар өзүлөрү тоскоол, бири-бирине, себеби кыргыздар бири-бирине өтө атаандаш. Мисалы мен жасайм деп, мен долбоорго катышып, мисалы, ал ошол форманы иштетип, бардык мамлекет үчүн иштеп чыгыш үчүн бюрократия бар да бизде. Документтер толтуруш керек, тендерден утуп алыш керек да, тилек. А бирок мен ута албайм. Себеби менин тааныштарым жок. Мен идеямда укмуш болгон күндө дагы тиякта сүйлөшүлүп койгон адамы чыгарып коет да, тилекке каршы ошону мектептегилер кийип жүрөт. Анан сиз ушул ислам динин жактаган адам катары бир дагы өтө оорураак суроо берем. Бул биздин мектеп окуучуларынын мектепке жоолук салынып барышына каршылар бар, колдогондор бар. Эми ушул жерде акыркы убактарда эң чоң баягы уруш, талаш, чоң маселе ушундан болуп атат да. Чынына келгенде биздин тарыхты карап көргөндө бизде мектеп жашындагы балакатка жете электерде ушул такыя болгон экен, жанагы үкү топу болгон экен, ушул эми аны мектепке биздин балдар көтөрүп жүрө албайт чынында. Анан ушул маселени чечүү үчүн мисалы бир 5-класска чейин момундай болсун, 6-класстан кийин жанагы бир кыргыздар мындай кулагы менен бир топлар чыгарып, ушундайлар кийилсин деген нерсе. Же сиздин оюңуз боюнча сөзсүз эле кыздын баары ошентип жоолук салынып барыш керекпи? Жок, ар кимдин тандоосу бар да. Мен жоолук салынып, жашоо образым динде болгондон кийин, бул менин тандоом да. Мен эч кимге таң улабайм. Мен жоолук салынам, бирок мен сиздин азыр айта турганыңызды түшүнүп атам, бирок ошол мектеп окуучулары, мисалы сиздин оюңуз боюнчачы, сөзсүз жоолук салыныш керекпи, же ошол жоолукка окшогон эле жана кыргыздын топусун кийип ушундай кирсе болобу? Эми бул деген баягы окуучу кичинекей бала көп билбейт да, өзүнүн пикирин айта албайт, ата энеси эмне десе ошону кылат да. Албетте эгерде бул багытта азыр бизде талаш тартыш болуп атат, муну чечиш үчүн тияка да эмес, бияка да эмес, мына мондай бир стандарт болуш керек деп кыргыздын өзүнүн, кыргыздын дагы кийимдери динге өтө шайкеш келет. Ошо нерсени эле киргизип коюш керек. Мисалы жакшынакай кеп такыялар менен эгиңди жаап, жакшынакай кылып кийим. Бул бар да такыялар бизде өзүнүн ошол жана секелек кыздар, мисалы кичинекей кыздардыкы жанагыдай үкү топу, кооздук менен бир шурулар менен чекелерин, кыюуларын жасап кийгизип жүрөт. Анан уже баягы бир аз чоңоюп, акыл эс токтотуп калгандан кийин жанагы ушу топулары ошолор кийилген. Анан ушул азырда мисалы сиздин байланыштарыңыз бар, ошол дин аалымдары менен, мисалы ушулар менен кезигип жүргөнүңүздү көрүп жүрөбүз да. Ошолорго деле мына биздин ушул карманган ислам динине ылайык мына мореки топу ушул кыргыздыкы. Кыргыздыкы. Мына уже 6-класстан баштап ушуну кыздарга кийгизсин. Эми каалаганы, то есть. А бизде Кыргызстанда азыр эң чоң маселе ушул жоолук деп атат да. Ошол жанагы
ошол эки нерселердичи мындай мен кыздардын ушундай жакшы жабык кийинип жүрүшүн мен колдойм. Даже мен ушул өзүмдө да кыз бар дегендей. Бирок ошол нерсени элге акырындык менен ошо жеткизиш үчүн да ушул кыргыздын эле кийимдери менен жакшынакай кылып мектеп формасына киргизүүгө ошол сунуштарды. Ооба, сунуштар болуп атат, берип атабыз. Баягы мен айтып эле атамын. Тилекке каршы мунун баары бат эле мындай кабыл алынып, макул боло коюшпайт экен. Бирок биз сунуштарды токтотпой, мына акыркы 3 жылдан бери мен келе атам да. Сиз да өзүңүз билесиз, мен бир нерсе баштасам аягына чейин чыкмайынча тырышып жүрө берем да, эч бир кыйынчылыкка карабайм. Анан буюрса мен ойлойм, бир алдыдагы 1 жыл болобу же ашып кетсе 2 жыл болобу бул долбоорлор ишке кирет, мен ишенем. Себеби аз эле калды. Бир аз чыдап койсок баары болот. Бизде мындай бир коом пайда болду азыр ушул учурда, бир тажал коом пайда болду. Агрессивдүү. Бир жакшы нерсени чыгарсаң дагы ошонун аркасынан бир сөзсүз жакшы жагын эмес, мындай кемчилигин издеген коом пайда болдук да. Мунун ортодо баягы союз тарагандан кийинки оор мезгилдеги баягы биздин алып калган тарбия кандай болбосун бир пайда табыш керек деген нерсе менен бир ушул коом тарбияланып калды да. Анан ушул келечек муун мисалы өсүп келаткан, биз да өтөбүз, биздин дагы сөздү укпай калган убак келет да. Ошол учурга мисалы ар бир келаткан коомго биздин калтыра турган мурасыбыз болуш керек, ошолорго тарбиябыз болуш керек. Анан ошол адамдардын, ушу келаткан коомдун, өсүп келаткан муундардыкын эртеңки күнү ушул сиз экөөбүз жашап аткан азыркы замандагыдай талаш тартыш болбосу үчүн ушул биздин динибиз, каада салтыбыз, кийимибиз ушул бири-бирине шайкеш келиш керек да. Анан бир мына баягы азыр элдин баары күтүп аткан чоң суроо. Сиз кокустан эле чыга калып туруп эркектердин тиги көп аял алуусун айтып чыктыңыз. Мунун оң жагы бар, терс жагы бар. Мисалы, бардык эле нерсенин эки бети болот. Ошол учурда сиз айтып атасыз, биздин кыргыздын жигиттери ошону алууга даярбы? Биздин кыргыздын жигиттери даяр. Табиятынан эле даяр. Аны ойлонуунун деле кереги жок. Болгон чечкиндүүлүк керек да. Чечкиндүүлүк алдыга ошол үй бүлөңө болгон жоопкерчилик. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин эркектер алсыз. Ушул өзүнүн эркек болуп жаралган табиятындагы жоопкерчилигин унутуп калган да. Бардык нерсени аялга шылтап койгон, аял жасайт, шеф айтсын, шеф билсин деп. Мен аябай таарынып кээде урушуп салам го. Мен эркектерге аябай таарынычым чоң да. Особенно кыргыз эркектерине мен өтө таарынычым чоң. Мен көңүлүм ооруйт, кээде ыйлайм ушундай коомду. Себеби тилекке каршы аялдар азыр өтө чектен ашкан нерселерди мен баарын жаман дебейм, бирок көпчүлүк кыргыз айымдары чектен ашып өзүнүн ордун билбей калды да. Ошого түздөн түз эркектер өзү күнөөлүү таасири бар. Сиз көп жерде ушул талаш тартыш менен кээ бир жерде катуу эле тепкиге калып атканыңызды билем мен. Эми жакшы көрбөйт экен да, мисалы сиз эле мени сиздин оюңуздагыны мен айтып атсам, сиз Назира укмуш айттым десеңиз жаман көрүшөт. Бизде ушул ата бабаларыбызда деле болгон көп аялдуулук, мисалы үчүн ушундай, мисалы улуу аялдын баласы, кичүү аялдын баласы биздин Санжырада деле ушул убакка чейин айтылып келатат. Эми ал убакта кичине башкачараак болгон. Элдин түшүнүгү, мисалы менталитети. Биз баягы цивилизация деп коебузбу, ортодо жанагыдай нерселерди көрүп калдык. Азыр бардык жакта Европаны азыр алаканыбыздан көрүп атабыз. Ошолордун таасири менен бизде сүйүү деген нерсени кармап алганбыз. Бирөөнү сүйөт, ушу менен өмүр бою өткөн же болбосо ушундай. Бизде өзүбүздүн деле чыгармаларда деле көп нерсе да. Анан ушу менен биз ушунчалык сугарылып, ушуга жеткен аң сезимге келип жетилгенден кийин эле анан Назира бегим чыга калып эле көп аял ал деп. Ооба, көп аял ал дегенде мисалы сизге эркектерден да каршы чыккандар болду. Бул эмне деп атат, ушундай. Негизинен биздин жашоодо жашыруун эч нерсе жок. Баягы айтышка туура келип атат. Эми келинчеги турса деле башка жакта жүргөн эркектер деле бар. Ошого караганда сиздики кичине баягы жакыныраак нерсе да ушул нерсе. Бирок ошону алып, жоопкерчиликти мойнуна алып, ушуну мен камсыз кылам, ушуну мен багам деген ушундай бир эркектер мисалы барбы? Мисалы сиздин оюңуз боюнча. Бар. Мен өзүм көп болуп көрүп жүрөм.
Мен мындай бир принциптемин да, жеке жашоодон материалдык акыбал жагынан дагы баардык жагынан диндеги шариатта кыргыз жигитине тиешелүү бир намыс менен ошол баардык үй бүлөсүнө тең караган инсандар толтура, аябай көп. Мен өтө кубанам, мен жакшы мамиледемин баары менен, сүйлөшүп жүрөм. Эми мындай айтып атпайсызбы азырчы, илгери заман башка болчу, азыр башка болуп кетти деп. Илгери заман мындан да оор болчу. Эгерде ошол убакта дагы эркектер ошол кыйынчылыкка карабай, согуш убагы, ачкачылык, бизде мондай шарттар жок, ошондо дагы көп үй бүлөсүн ушунчалык жоопкерчилик менен багып, ушундай күчтүү инсандарды тарбиялап келишкен да. Анан заман бапташып барып отуруп, азыр бизде баардык шартыбыз бар, каалаганыбызды кылабыз. Эмне үчүн азыркы убакта биз жашообуз жеңилдегенде ошол баалуулуктарды алып кете албайбыз. Мисалычы, биз тескери ошо заман батыштын бир жеңил желпи оюна берилип алып, ошолордун бир маданиятына сүңгүп кирип алып, биз ким экенибизди уnuттук, аял менен эркектин орду алмашты, эркек аялдан коркуп калды, аял киши эркекти каалагандай айтып. Ошол эле учурда кечиресиз, ошол эле учурда ошол эки аял ала турган эркек кандай стандартта болуш керек, кандай критерий, кандай бул стандарттар эми эркек эле болсо ала бере албайт да. Жок, бул стандарттар эми бир нерсе менен чектелбейт, финансылык жактан тигипи деп. Ал эң негизгиси жоопкерчиликтүү күчтүү эркек болуш керек да. Жоопкерчиликтүү болгондон кийин кандай гана абалда болбосун, ал ошо аялдарына, балдарына камкордук көрөт. Финансылык жактан баягы ушундай ашынган эркектер көп аял алып кылган нерселерин, туура эмес жасаган нерселерин көрүп эле, угуп эле жүрөбүз да. Бул өтө туура эмес нерсе. Эркекте эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Эркектик намыс болуш керек үй бүлөсүнө болгон. Бул сиздин айтканыңызга менде кичине мындай бир каршы пикир бар. Себеби менин кызым бар. Менин балам бар. Мисалы да. Менин кызым турмушка чыгам деп үйгө келди. Албетте кубанам, чоңоюптур, баягы уядан учурган атам, ордун тапкан атат. Бирок ошол эле учурда мага айтса, анын үй бүлөсү бар, мен экинчи болуп чыгып атам деген нерсе менен ушул нерсе мисалы мага кандай тиет? Мага оор тиет. Мисалы себеби менин түшүнүгүм макул ошол эки аялдуулук мага ушул убакка чейин болгон, ушу манас атабыздын деле бир аялы болгон эмес. Ушундай нерселер болгон деп мен өзүмдү ушундай алаксытуу, мындай өзүмдү алаксытып, ушуга болгон деп өзүмдү жошутканым менен менин кошунам бар. Менин тууганым бар, менин байкем бар. Ошол эле учурда анын таята таянелери бар. Эл эмне дейт дегенде. Ошону айтам да. Ошол нерсе менен мен мор эки нерсени аттай албайм ары көздөй. Неге? Билбейм, негизи. Атташыңыз керек. Балким кызыңыз ошентип даже турмушка чыкпай калса, анан илгери ушинтип эле экинчи болуп чыгам дегенде эле берип койбой дегенде, жашоо ар кандай да, жашоо ар кандай. Эгерде сиз мынтип ойлогонуңуз, сиздин жоопту мен түшүнүп атам да. Сиздин бул ойлогонуңуз бул сиздин жеке эгоизм да. Ооба, түшүнүп атам. Жапай эгоизм. Мен ошолорго, мисалы ушул адамдарга, ушуларга мисалы үчүн кандай нерседе болушум керек? Мисалы бизде адамдын моралдык, анан материалдык жактан дагы бири-бирине мамилеси күчтүү. Анан ушул нерсеге мисалы үчүн мен кантип мунун баары шылтоо. Кандай жооп берип, кандай нерсе кылышым керек? Эч кимге эчтеке жооп бербешиңиз керек. Эмне үчүн сиз бирөөгө жеке өзүңүздүн үй бүлөңүз тууралуу айтып, бирөөгө милдеттүүсүз жооп бергенге? Бул сиздин үй бүлөңүз. Же сиз үй бүлөңүздү куруп атканда ошол сиз жооп бере турган адамдар мындай ошо үй бүлөңүздү кургангабы, же сизге жооп бергенде ушундай бир нерсе барбы да, мындай байлап турганчы? Бул сиздин жеке үй бүлөңүз, жеке мамлекетиңиз. Сиз бирөөгө отчет берип, же менин кызым деп, эл эмне дейт, тиги эмне дейт, бул эмне дейт жаша дегенге баягы милдеттүү эмес. Макул, эми бул жерде кичине менде баягы аталык бир сезимдер бар да. Бир нерсе макул, эми ошол жерде мейли мен чечейин да, макул. Ошол эле учурда сиз мисалы үчүн сизди өзүңүздү мисал кылыш керек болуп атат. Азыр ушул жерде ушунда башка каарманды айтсам эртең мени тепкилейт. Сиз мисалы бирөөгө экинчи аялы, колуктусу болуп тийген атасыз. Мына кыргызча айтканда кандай болот билбейм, токол. Токол болуп тийген атасыз. Мисалы да. Мага жаат токол. Ошол эле учурда ар жакта ал кишинин семьясы бар, балдары чоңоюп калган. Ошондо
алар менен байланыш кандай болуш керек? Ошол экинчи аялдын. Мисалы токолдун биринчи аял менен байланыш, ошол экинин бала бакырасы менен. Себеби Кыргызда жамандык дагы, жакшылык деген да болот. Ошол баардык кокустан бир жерде чыгып калат. Ошол убакта сиздин байланыш кандай болуш керек алар менен? Бул жерде баардык нерсе ошол атадан баягы көз каранды да. Атанын ошол биринчи үй бүлөсүнө берген акыл насааты, берген тарбиясы, сөздөрүнөн да. Ал атанын сөзү билесиңер да, үйдө, кыргыздын үйүндө мыйзам болуш керек. Мыйзам болуш керек. Бирок азыр андай эмес. Тилекке каршы андай эмес. Андай эмес деген демек азыр даяр эмес деген сөз. Жок, тилекке каршы эркектер өзүнүн баалыгын жоготуп койду деген нерсе да. Аял чечет деп. Аял билесиңерди сөзү, ою баардык жерде миң өзгөрөт. Бул нерсе мисалы ушул чыгармада мен бир окуган элем. Абдрахман деген олуя бир Жеке Батыр дегендин аялын сынайт. Көрүп калган экен, ошол жерден айтат, бул Жеке Батырдын балдарынан баатыр чыкпайт. Мергенчи чыгат, күлүк чыгат, ушундай бир жакшы, бирок баатыр чыкпайт. Себеби аялынын келбети мындай болчу деп кокустан көрүп калгам деп айтат да. Ошол салыштырууда азыркы биздин Европа болобу же башка жак болобу, мисалы биз шылтап көнүп албадыкпы башка жакка. Биз жасабай койсок болот. Бирок жасап алып ошону тияка шылтай беребиз. Ошол эле учурда баатыр күчтүү эркекти, күчтүү баланы төрөй турган аялдын кебетесинин сыпатын ошол Абдрахман Олия айтат. Мисалы бою чоң, жотолуу болуш керек. Жотолуу деген сөөк саактуу болуш керек. Соорусу чоң болуш керек. Мойну баягы кулагы моюнду көздөй кичине тартылып туруш керек деп ушундай нерселерди айтат. Ошол эле учурда жанагы сынчы деген жанагы Танаке Таркылдак дегенди да сынаганда ошол экиден ушундай тукум түшөт, ушундай балалуу болосуң дейт да. А бизде азыр кыргыздын кыздары ошол эки стандарттын карама каршысына өтүп алды. Мына бели ичке болуш керек. Эми аерге бели ичке болуш керек дейт. Ушундай болуш керек. Жана эрди калың болуш керек дегенге чейин жеткизди. Ошол аялдар мисалы азыр ушул бүгүнкү стандарттагы, бүгүнкү сулуу деп эсептеп аткан, келишимдүү деп эсептеп аткан стандарттагы аялдардан илимде дагы ушу далилденди, майда балдар төрөлөт экен. Майда кичинекей. Анан майда балдар алсыз болот. Алар бирөөдөн таяк жебеш үчүн, жашоосу жакшы болуш үчүн алар майда кишилер куурак болот. Уже баягы акылын иштетип, ошол чоңду башкарып, ошонун колу менен тигини чапканга аракет кылат да. Ошо менен биздин кыргыздын жанагы кийинки кандай генофонд дейби, эмне дейт, өсүп келаткан ген. Ошол эки нерсени ушул стандарт менен талкаланып бараткан жокпузбу? Талкаланып эле атат. Анан ошол сиздин азыркы ушул бүгүнкү берүүдөн пайдаланып, сиздин ошол кыздарга мындай кандай стандарт боло турган мындай бир талап барбы? Ушундай болгула. Мисалы силер антпегиле, мынтикиле деген нерсе мындай насаат барбы? Аябай сонун суроо, сонундай маанилүү нерсени айттыңыз да азырчы. Мен ушул көп аялдуулук маселесин көтөрөрдөн мурун мен 7 жыл изилдегем да. 7 жыл изилдегенде мен баардык аргументти алгам. Эмне себептен биздин кыздар ошолордун бири ошо биздин кыргыз кыздар чет жакка турмушка чыгып атканы, кандай кыздар турмушка чыгат. Себеби көпчүлүктө кыргыздын жакшы тукум бере турган, балдарга жакшы тарбия бере турган кыздарын алып кетишет экен да чет жаккачы. Себеби батышта билесиңер балдарды тарбиялоо өтө кыйын. Ал эми кыргыз аялдары балдарды жакшы тарбиялайт экен да. Бирок ошол болгону менен бизде кыргыздагы бүгүнкү көрүнүш ага карама каршы келип чыгат да. Азыркы күндө аялдар баланы тарбиялаганды билишпейт. Сиз айткандай тукум майдаланып кеткен. Себеби үй бүлөлүк институттун тамыры бекем эмес, үй бүлөлүк институт ураган да. Эгерде аял менен эркек өзүнө үй бүлө деген жоопкерчиликти алып, балдарды тарбиялап, эркек дагы кийин менин тукумум уланышы керек деген нерсеге умтулса, сиз айткандай баатырлар төрөлөт да. Бизде ошол мисалы үй бүлө курган баардык уже чоңоюп, акыл эс жетип, үйлөнөм деген биздин жигиттер ошол жанагы азыркы талапка ылайык 90-60-90 дейбизби? Ошентип калды. Эми ошол нерсени издеп ошол эки менен үйлөнүп атабыз. Үйлөнүп ажырашып атышат, ком деградация болуп атат, келечек деградация болуп атат. Ошол эле ажырашып, үйлөнүп ажырашкандар деле үй бүлөлүк институтта деградация болуп кетти да. Эми ал
тарбиялаш керек. Мен ушул нерсени көп айтып, аябай жүрөгүм ооруйт чындыгындачы. Эркектерди ушундай бир мындай защищать этем да. Мени көп аял жаман көрөт. Сен араң эле турасың, андай мындай деп, анан айтам, киндиктен өйдө ойлонгула дейм да. Силер киндиктен ылдый түшүп алып, сөздү сүйлөгүлө. Сиз чыга турган, мисалы турмушка чыга турган болгондо сизде да тандоо бар. Сизде да тандоо бар да. Анан сиз жанатан бери ушул жерде бери болгондо 6-7 жолу айттыңыз. Биздин эркектер мындай майдаланып баратат, анан аялга баш ийип баратат. Эми сиз ошондо кантип табасыз? Каяктан табасыз? Азыр бизде эркектер таппай жүргөнчү жүрөм да жалгыз. Эркектер ушундай болуп баратат да. Мисалы ошол башка турмушка чыгайын деп турган, мисалы биздин кыздар ошолордуку дагы ушул алар кайдан табыш керек ушундай чыныгы мындай эркек Кыргыздан эле. Кыргыздан эле табыш керек. 100 жылда жер жаңы, 50 жылда эл жаңы дейт. Тилекке каршы мен азыр эсептеп жүрөм. 2 муун өтүш керек экен да, кыргыздын кайра кайтып келүүсүнө, баягы мурунку баалуулуктарына кайтып келиш үчүн бир 2 муун өтүш керек экен. Бул эми 50 жылды жөн эле камтый турган убакыт да. Эми 50 жылдын ичинде ким бар, ким жок, мен ага чейин эркетемби жокпу Кудай билет дегенде. Анан мен мисалы эркектерге мондай талаптарды койбойм. Мен көп досторум бар, мен өзүмө кызык болуп, өзүм баягы журналисттик иликтөө кылып сурайм да. Сен мени алат белең аял кылып дейм да. Анан ооба дейт. Анан эмне үчүн албайсың дейм да. Десем, мен сенден корком, сен сүрдүүсүң, анан кээ бир айтат, сен стервасың, андай мындай депчи. Мен балким сыртымдан ошондой көрүнүшүм мүмкүн, бирок мен аялмын да. Мен да алсызмын, мен да татыктуу баягы бирөөгө жубай болгум келет, мен да бирөөгө баш ийгим келет да. Бирок ал нерсени тилекке каршы эркектер көрбөй эле менденчи. Ошол себептүү анан баягы сүйлөшө келип аркы кылганда тилекке каршы мен аракет кылам да турмушка чыгайын. Макул ушул адам менен сүйлөшүп көрөйүнчү. Балким жылдызыбыз келишип бир үй бүлө куруп каларбыз десем, сөзсүз түрдө кемчилик чыгат. Ал кемчилик баягы майда болсо көз жумуп коем албетте, бирок пайдалангысы келет. Мен айтпайм өзүмдү ушундай бир атактуумун деп, бирок тилекке каршы мен атымды да пайдаланган эркектер бар экен. Туура. Пайдалангысы келет, шылдыңдайт, кээ бир айтат, келчи мен сага көрсөтөйүн кандай экен. Мен сени мындай биринчи аял алып туруп, кийинки аялдарды алып аркы берки кылам депчи көрсөтөм. Кээ бир айтат, экинчи аял кылып, токол кылып көрсөтөлүчү сага кандай болот экен дейт да. Бул өтө кем акылсыздык да. Сиздин оюңуз боюнча, эгер чындап эле ушундай татыктуу жигит чыкса, сиз экинчи аял болуп тие бересиз? Мен турмушка чыга берем. Үчүнчү болуп деле. Үчүнчү, төртүнчү болуп деле. Ооба. Мен биринчи болуп деле жолдошума үчтү алып бергим келет. Мисалычы, ооба ар бир аялдын жүрөгүндө баягы өзүмчүлдүк нерсе бар, кызганыч нерсе бар. Бирок ошол нормадан ашпаш керек. Жапайы кызганычка, жапайы эгоизмге айланбаш керек да. Аял киши өзүн тарбиялаш керек. Биздин табият ооба ошондой. Бирок бүгүнкү күндө акыркы 10 жылда аял киши өтө чектен ашкан бир жапайы кызганчаак болуп калды да. Бул өтө жаман нерсе. Ошол нерсе мына бүгүнкү күндө трагедияга алып келет. Азыр сиздин максатыңызда, сиздин азыркы учурда мындай келе жаткан келечекте ушул кийимдерди даңазалап элге кийгизүү маанилүүрөөкпү же ушул кыргыздар 2-3 аял алып көбөйүшү маанилүүрөөкпү? Мен жашоомдо бир эле жумуш менен же бир эле максат менен чектелген адам эмесмин. Мен кичинекей чагыман бери эле ушул 2-3 багытты бир алып кеткенди үйрөнгөм да. Өзүмө ушуну жакшынакай кылып коюштуруп алгам. Мен бир күндө кеминде 10-15 жумуш жасашым керек да. Онго жакын адамдар менен жолугушуу кылам. Бир жакта иштейм. Менин баардык жасаган ишимди коомго айтпайм да. Коом да мени коомдук активист катары көрөт. Журналистикада мен 20 жыл болду бул маселелерди көтөрүп жазып жүргөнүм. Ал эми баягы мода, дизайн, кол өнөрчүлүк багыты бул мен кичинекей чагымда келаткан өзүңүздүн уже аялдык табитиңизде өзүңүздүн жасаган ишиңиз. Багып келаткан кыялдарым бири, өзүмдүн дагы бирден бир профессиям, себеби мен дагы өзүм сеп жасайм, өзүм тигем, өзүм тамактын түрүн жасайм. Баягы аял кишиге тиешелүү көп нерсе бар, тилекке каршы эркектер көрбөй атат ошондо. Мен барып бир алып кетем. Мен муну алып кетем, муну таштайм дейм. Эгерде менде тандоо боло турган болсо, менде тандоо деле жок. Мен экөөнү тең бир алып кетем. Азыр сиз кандай айтасыз? Мисалы ушул биздин сизди көрөт бул нерсе, бул передачаны сөзсүз көрөт, берүүнү сөзсүз көрөт. Ошол сизди көрүп жаткан кыздарга кандай айтасыз? Ошол диета кармашып, арыктап, ушундай болушу керекпи же өзүңүздүн сөзүңүз менен? Эми азыркылар ошол эле баалуулукта, кыз кишинин да баалуулугу финансылык же кандайдыр материалдык нерселерге чапташып калган да. Аял болуп жаралган соң, кыз болуп жаралган соң сен бир эле баалуулугуң, бир эле милдетиң бар, татыктуу эне болуу, татыктуу аял болуу. Татыктуу эне ал семиз, арык, кыйшык, аркы беркиңе карабайт да.
Сенин Жок, жан дүйнөңө карайт. кийинки мисалы ошол кыздардын келечегинде ошол балдардын ден соолугу таза болсун, ошолордун балдары Ден соолукту караш чоң керек. болсун. Кереги жок. Алар азыр мен жазып калдым го, оозуңарды чоңойтпогула, көзүңөрдү чоңойтпогула. Азыр баардык нерсе ошого эле болуп калды да, жасалма каш кирпик жасапчы. Жок, өзүңдү өзүң тарбияла. Адам Айтматов айткандай, адам өзүн өзү тарбиялаш керек, бирок тилекке каршы бул оор. Мени атам кичинекей чагымдан бери ушул нерсеге үйрөткөн. Мен өзүмдү күндө тарбиялайм да, күндө анализдейм ар бир кадамымды. Ар бир адам ушул нерсеге үйрөнүш керек. Жеңил жалпе жашоону ойлогон кереги жок да. Ар бир аялды, ошол кыздарды тарбиялаш мага окшогон энелердин колунда. Тарбиялаш керек, багыт бериш керек. Албетте коомго чыккандан кийин жашоо ар кандай болуп, баягы эметет, ар бери чайпайт. Бирок ошол нерседен татыктуу өтүп кетиш үчүн энелер жакшы тарбия бериш керек да. Кыз киши диета кармап, өзүнүн сулуу кармап, анан жасалма жүрүүнүн кажети жок, кереги жок кыргызга булчу. Кыргыз илгери эле мондай бети туура эле айтасыз, ошол жанагы бети анардай болгон деген сүрөттөөлөр менен келет биздин кыргыздын кыздарынын сулуулугу ошо менен келет. Эрди жука, жанагы бети анардай деген менен. Урматтуу туугандар, бүгүнкү Дил маек берүүбүз ушу менен соңуна чыкты. Сиздер менен биздин мейманыбыз белгилүү журналист, блогер, ушул көчмөндөр модасын, кыргыздын кийимин башка чет мамлекеттерге, дүйнө жүзүнө даңалайм деген баатыр кызыбыз Назира Бегим болду. Берүүнү мен Нурбек Саяк алып бардым. Кийинки жолугушканга чейин эсен соо болуңуздар. Саламат болуңуздар.